Бул азыр интервьюну мамам көрсө эмне деп турат. Катуу болсо дагы өлүп эле калбасаң башка азыраак жумуш кылыш үчүн, бирок көбүрөөк айлык алыш үчүн роп менен вай кимдин окуучусу жургап атам мен могу сөздөрдөнчү. чага мамама машина алганга жардам бердим, зарплата алгандан кийин. Андан сырткары сиңдимдин контрактын төлөштүм. Алардын баягы ала турган акчасын колуна карматкандай чувство болот мендечи. Роп менеджерлер эң чоң фишка командаңыздарга колдоно турган. А роп менеджер катары ал менеджерди кантип ынандырдыңыз, что бул адамдарды алдоо эмес экенин? Зирегүл айымдын дагы бир фишкасы көрдүңүздөрбү? Мындай маанилүү сөздөр кетип атат да. Алдап атам мен деген мындайча айтканда жалган маалымат берип эле деп турса каттап атам. Мени эң таң калтырганы бул Зирегүл айым 3 запускта роп менеджер катары 450 000 кирешеге чыккан. Элестетсеңиздер. Саламатсыздарбы, менин урматтуу YouTube каналымдын катталуучулары. Мени эң таң калтырганы бул Зирегүл айым 3 запускта роп менеджер катары 450 000 кирешеге чыккан. Элестетсеңиздер, азыр ошол кирешелер боюнча жана запускта иштеген, ошол кирешени табыш үчүн кандай этаптардан өттү, толук сиздер менен чогуу сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Жумагүл Алайчиева, сатуу менеджерлердин жана роп менеджерлердин наставниги болом. Акыркы почти 3 жылга жакын убакыттан бери ушул сферада жүрөм жана 2,5 миңден ашык окуучуларды окутуп, аябагандай сонун жыйынтыктарга жетип жатышат. Ошонун арасынан бүгүн менин окуучум келип калды. Келиңиз, өзүңүздү тааныштыра кетиңиз, алгач эле. Кайсы потокту окудуңуз, кантип келип калдыңыз, Саламатсызбы? Менин атым Зирегүл. Сиздин 13-чү потокту окуганмын. Өзүм Оштон болом. Азыркы учурда көпчүлүк айымдар сыяктуу эле онлайндан чоң кирешелерди таап келе жатам. Албетте бунун аркасында сиздин күчтүү билимиңиз, системаңыз турат. Окугандан бери негизинен айтканда мындай только киреше жагы же болбосо ой жүгүртүү жагы эмес, чындыгында бул чөйрөдөн жакшы адамдарды дагы таптым десем болот. Ошол эле сиз жана анан сиздин окуткан менеджер кыздарыңыз. Сонун. Ал боюнча дагы өзүнчө аябагандай терең токтолобуз чөйрө боюнча. Эми Зирегүл айым, сизге алгач эле суроо бергим келип атат. Эмне ушул сатууга чейинки жашооңуз кандай эле, бул сферага келгенге чейинки? Негизинен мен сизди Инстаграмдан биринчи көргөндө мен таң калгам. Ушундай дагы жумуш барбы? Оказывается, менеджерлик деген окуу бар турбайбы? Адамдар онлайн иштей турбайбы деп. Өзүм ага чейин мындайча айтканда самоучка болуп эле менеджер болуп иштеп жүргөм, бирок роп деген түшүнүк бар экендигин, менеджер деген түшүнүк бар экендигин, отдел продаж болот экендигин мен буга чейин таптакыр билген эмесмин. Аябай аналитик лид болуп келгенмин, аябай изилдеп атып, чечим чыгарганым дагы аябай кыйын болгон, бирок бир моментте окуйм, аракет кылып көрөйүн деп эле окуп калганмын. Негизинен буга чейин менеджер болуп иштеп жүргөндө ошол билимдин жетишсиздиги, бизде ал жерде эч кандай билим берилген эмес. Мындайча айтканда практика жүзүндө эле көрүп, бирок сиздин билимиңизчелик ал жерде эч кандай билим үйрөнбөгөндүктөн тез выгорание боло берчүмүн. Анан ал жерде өсүү жок. Бир эле чөйрөдөсүң, бир эле менеджер болуп иштейсиң, билим алуу жок. Андан сырткары мындай адам чарчайт, выгорание болот. Ошол учурларда мен аябай кыйналып кеткен экенмин. Азыр уже сиздин окууңуздан кийин выгорание болбой калдым. Каждый раз билим алып, жаңы адамдар менен, жаңы чөйрө менен иштешип атканга, азыр уже менде андай нерсе жок да. Выгорание болбой иштеп атам азыркы учурда. Эми азыр айтып атасыз го, сатуу менеджери болуп буга чейин иштеп жүргөндө менде толук билим болгон эмес депчи, минус жактарын айтып берип атасыз да. Эми ошол моментте сиз эмнени өзгөрткүңүз келчү? Жумушта болсун, жашоодо болсун. Азыр айтып атасыз го, өсүү болду, андан кийин өзгөрдүм депчи. Жок, бул нерселерди билгенге чейин ошол моментте, ошол этапта эмоцияңыз кандай болчу дагы, эмнени өзгөрткүңүз келчү көбүрөөк? Көбүрөөк негизи жертва абалында болгон экен. Менеджер болуп жүргөндөчү эмне үчүн көп таппаймын? Ушул эле нерселер кайталана берет да. Анан көп киреше тапкым келчү, өскүм келчү. Анан бир эле ордунда отуруп калган сыяктуу нерсе болгондуктан аябай кыйналып кетчү экенмин да. Анан ошол нерсени өзгөрткүм келчү экен. Бизде бир эле чөйрө болот, бир эле адамдар менен иштешүү болот, бир эле мындайча айтканда билим дагы жоктугунан ошол учурда мен мындай чөйрөмдү дагы өзгөрткүм келген, башка адамдар менен иштешип көргүм келген, карьералык өсүү кылгым келген.
Ал эми сиздин окууңузга келгенден кийин менде ошол нерселер баары мындайча айтканда этап менен болуп баштады да. Ошол мезгилде каалаган нерселериңиз акырындык менен орундалды, э? Ооба. Сонун. Эми ушул жерде карасаңыз, көпчүлүк адамдар өзгөргүсү келет, аракет кылгысы келет, жакшы жашоодо жашагысы келет, бирок эмнеден башташты билбейт да. Сиз алгач эле өзүңүздүн жашооңузду өзгөрттүңүзбү же чечимдериңизди, кыймыл аракетиңизди өзгөрттүңүзбү? Эмнени өзгөрттүңүз? Мен биринчи өзгөрткөн нерсем бул чечимдеримди өзгөрттүм. Мурун эмнегедир мындай, азыр мисалы бизде декреттеги айымдар окушат, ошол эле айымдар чечим чыгара алышпайт экен да. Эмнегедир буга чейин ушул онлайнда иштеп жүрүп деле көп байкаган нерсем, чечим чыгаргандан аябай коркушат экен. Болбой калсачы, кыла албай калсамчы деген нерсени аябай көп ойлонот экен да. Негизи менде деле буга чейин ошондой болгон. Чечим чыгара албай, көп нерселерди кейинге таштай берчүмүн, бирок мен ошол учурда ушул чечимди чыгарганыма аябай сүйүнөм да. И мен ошондон кийин уже азыр эч кандай чечим чыгаруудан да коркпой калдым. Анткени буга окуунун дагы бир себеби тийди деп ойлойм. Анткени уже адамда кылып көрүү деген нерсени басып өттүм да. Ошондуктан андан кийин азыр мисалы кандай курс болбосун, жаңы нерселер болуп атса деле мен оңой эле чечимди мен кылып көрөм. Кыла албасам анда мага опыт болот деп кабыл алып калдым да. Эң сонун. Көрдүңүздөрбү? Эң чоң фишка ушул жерде жатат. Зато мен жасадым, зато мен көрдүм, окшобой калса опыт болду. Дальше кетем ошол опытымды алып алып деген. Көпчүлүк адамдар ушул опыттан да коркушат да. Болбой калсачы, болбой калса и что? Болбой калды, опыт болду, кете бересиң сиз айткандайчы. Бүгүнкү алгачкы башталгандагы эң чоң инсайтты айттыңыз, азаматсыз. Анан Зирегүл айым мындай да, адамдар сатуу менеджер десе мындай көз караштары туура эмес да. Сиз үчүн сатуу деген эмне болду башында? Негизи буга чейин азыр адамдар деле ойлошот да, силер мындай жок нерсени сатып атасыңар, адамдарды мындайча айтканда алдап атасыңар деген нерсени көп айтышат да. Жок, азыркы учурда мисалы көптөгөн адамдар бар, курстарын сатып атышат. Ал адамдын жашоосун өзгөртүп аткандыгы үчүн, коомго пайдасын тийгизип аткандыгы үчүн ошол нерсени алып чыгып атат да. Талап бар болгондугу үчүн анан продукт бар. Ооба. Азыр эми мындай көпчүлүк менеджерлер балким ушул нерседен дагы кыйналат. Мен бирөөнү алдап атам, мен деген мындайча айтканда жалган маалымат берип эле эптеп курска каттап атам деген нерсе болушу мүмкүн. Вот ушул жерден жалган маалымат берип эле каттап атам деген роп менеджер катары сиз менеджерлер менен иштештиңиз, ошолордун арасынан ушундай сөздөр болду. Аларга азыр сиз айтып атпайсызбы, билим берип атабыз, мынтип атабыз, жыйынтык алып атат депчи. Бирок балким бул сөздөр алар үчүн жетишсиз. Роп менеджер катары ал менеджерди кантип ынандырдыңыз, что бул адамдарды алдоо эмес экенин? Ошолордун өздөрүнүн болуна тийдим. Мисалы менеджер болгонго чейин эмне үчүн сен менеджерликти окудуң депчи. Ошол нерседен баштап анан сен азыр сатып аткан продуктуңду өзүң окуйт белең депчи. Анан ал окубайт элем же болбосо жок, же болбосо окуйт элем десе, ошого жараша мамиле кылам да. Мисалы ооба окуйт элем десем, болду сен сата аласың деп. Эмне үчүн? Аны деле ооба окуйт элем десе, эмне үчүн окуйт элең деп дальше алар менен сүйлөшүп, алардын ичин билгенден кийин дагы сатуу жеңил болуп баштайт экен. Анан кээ бир менеджерлер бар, мисалы айтат да, курс кымбат экен го. Эми ар кандай курстар болот. Кээ бирөөсү болот 1000 сомдук курсту да сата албайт да. Эми бул адам буну деген адамдар албайт да деген сыяктуу. Анан айтам да, сен баалуулугуна ач, сен биринчи өзүңө сат депчи. Сен өзүңө сатып келесиң, анан менин командама келесиң деп айтам да кээ бир учурда кыздарга. Роп менеджерлер эң чоң фишка командаңыздарга колдоно турган. Эмне себептен Зирегүл айым 3 запуста 450 000 кирешеге чыкты? Акырындан ошол сүйлөп аткан, оозунан чыккан сөзүнөн анализдесеңиздер түшүнөсүздөр. Аябай сонун чоң инсайттар айтылып атат. Азыр карап отурсам, сүйлөгөн сөзүңүздө сиз менеджерлерди уже трансформация кылып атасыз да. Дагы ушул сыяктуу фишкаларыңыздан бөлүшсөңүз? Негизинен бир аябай мындай неме болду да. Эмнегедир практикамда көп жолу колдонуп атам. Алардын баягы ала турган акчасын колуна карматкандай чувство болот мендечи. Айтам да, сен ушунча зарплата алсаң эмне кылат элең деп ошону сурайм да. Да мелочи сурап чыгам, мисалы айтам да, жалпылап айтып койбогула, мен деген мындан эле алам деп койбогула, каждый тыйынына чейин эсептеп чыккыла деп. Анан сөзсүз түрдө запуск башталганга чейин аларга максат жаздырам.
ар бирин текшерип чыгам, карап отурам да. Сен эмне кылат элең, мынаны эмнеге карап отурат элең? Даже бизде болот го 500 сомду нары бери чачып эле кетирип коем деп ошентип ойлошу мүмкүн да, бирок мен айтам, эмнеге чачып кетиресиң? Ошол нерседен бери айт депчи, сөзсүз түрдө акча сага энергияңа келет, максатыңа келет деп ошол нерсени айтам. Андан сырткары Вай, кимдин окуучусу жыргап атам мен могул сөздөрдөнчү. алардын энергиясына келет, биринчиден маанайларына келет. Анан мисалы көпчүлүк учурда азыркы кыздар мындай максаты жок иш кылган сыяктуу болот да, ошол себептен дагы балким акча келбейт. Анан айтам, акчаны сөзсүз түрдө мындай жакшы нерседен баштагыла, ата энеңерге бир нерсе алып бергиле, жолдошуңарга мындай сүйүнтүп койгула, сөзсүз түрдө анан садака бергиле деп көп айтам. Ошо эмнегедир ушул диний тараптан дагы аларды көпчүлүк учурда колдогонго аракет кылам. Силер адал акча таап атасыңар, эмне үчүн адал мындай кандай таап атасыңар, ал нерселердин бүт бардыгын түшүндүрүп бериш керек. Анткени азыр мисалы көпчүлүк ойлоп калат да, мен алдап сатып атамбы, же болбосо бул адамдарга пайдасын тийгизбей калсачы, же болбосо эртеңки күнү жакшы жыйынтык албай калып мени сөксөчү, мисалы мага нааразычылыктар келсечи деген менеджерде аябай чоң коркуу бар. Жакшы кошумчалап кетип атасыз ушуну. Эң биринчи эле ошол өздөрүнүн ички абалдары менен мындай иштешкенден кийин анан запускка киришебиз. Эч бир менеджерди мындай даярдыксыз албаганга аракет кылам. Болушунча алардын максаттарын билип, алардын мындай алар менен жакындан таанышып, анткени бул команда бир үй бүлө сыяктуу экен да. Сөзсүз. Экинчи эле үй бүлөң болот. Ооба. Эгерде командаңа ишенбесең, алардын ички абалын билбесең, анда сатуу дагы болбойт. Ошол себептен сөзсүз түрдө командама мындай мотивация бергенге аракет кылам, аларга постоянно максаттарын жаздырам. Андан сырткары мындай командамдагы эң жакшы нерсе, мен эксперт эле күтүп отурбайм да, бонустар келгендечи. Давайте кыздар, бүгүн каттуу кылсаңар менден атропа премия болот, киного билет болот деген сыяктуу нерселерди да көп колдоном. Өзүңүздүн жеке. Андан сырткары жеке сертификаттар, мындай карап турсаң майда нерсе болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда уже технология өнүккөн да. Ал сертификатты сонун кылып жасап койсоң, ошол нерсени роптон алдым, эксперттен алдым деген дагы аларга аябай бир чоң мотивация болот. Ошол нерсени да колдоном. Азаматсыз. Сону фишка. Роп менеджерлер, сиздер дагы бул техникалардан колдонсоңуздар болот. Зирегүл айым, ушул жерде бир суроо бергим келди да. Сатууда иштеген бул адамдын мүнөзүн өзгөртө алабы? Жана эгерде өзгөртө турган болсо, анда кандайча өзгөртөт? Ооба, албетте өзгөртөт. Мисалы бул жерде адамдар менен иштешет да. Мисалы кээ бир менеджерлер болот, даже өзүм деле башында мындай көп адамдар менен сүйлөшүүдө кыйналчумун, оюмду ачык жеткире алчу эмесмин. Сүйлөп атканда билесизби, негизи сатуу менеджерлери байкага барган сайын жана дикторлордой эле сүйлөп калат. Ооба, сүйлөөрү аябай өзгөрөт. Ооба, ойлорун эркин жеткирип башташат. Анан бир нерсени ачыктап түшүндүрүп берип башташат. Ушул нерсени мен өзүм жашоомдо дагы көп байкадым. Акыркы учур особенно мисалы адамдарга өзүмдүн оюмду жеткирип атканда, анткени баардыгында курсту өзүң терең жеткирип беришиң керек да. Ошол эле нерселер сыяктуу жашоодо ошол нерсени да колдонуп баштайт экенбиз. Менеджер кыздарымда дагы ошондой. Анан мурун мисалы бир нерсени түшүндүрүүдө аябай кыйналчубуз го. Мисалы оюңду ачык жеткире албайсың, же болбосо ата энеңе, үй бүлөңө, досторуңа мындай кайсы бир нерсени түшүндүрүп атканда кыйынчылык болсо, азыркы учурда менеджер катары оңой түшүндүрө алам. Анткени биринчи жана таанышуудан баштап болот го. Муктаждыгын аныктап, сунуш берип деп этап менен ошондой да. Лидтерге маалымат берип атканда мындай башында сразу эле көйгөйүн айтып баштабайсың го. Анан жашоодо дагы ошондой биринчи маанайын сурап, анан кандай абалда, ичинде эмне болуп атат, ошентип сурап анан өзүңдүн болуңду айтсаң, анан адамдар көбүрөөк кабыл алышат да, мисалга ала турган болсок. Анан мисалы мурун болсо сразу эле бир нерсени алгың келсе, мен ушуну алгым келет деп баштайбыз го. Азыр жок, андай эмес. Ал адам менен жакшы мамиледе болосуң, ичин билесиң, ачык сүйлөшөсүң, өзүңдүн муктаждыгыңды жеткирип бересиң. Ошондон кийин дагы мен акыркы учур байкайм, өзүмдүн оюмду эркин жеткирип калдым башкаларга. Мурун даже ата энеме мисалы кээ бир учурларда суранып атканда, же болбосо бир нерсени айтып атканда ыйлап салчумун сразу эле. Эмоцияңызды кармай албай, Азыр болсо жок. Сонун отуруп алып, өзүмдүн оюмду жеткирип, ошол нерсе менде аябай байкалды да. Менеджер кыздарымда дагы ошондой. Айтат, мурун жолдошума ушундай ачык айта албайт болчумун, бул нерселерди жакшы түшүндүрө албайт болчумун деп. Менеджер болгондо мен айтам кыздарга, силер психолог болосуңар депчи, психолог болосуңар, дипломат болосуңар, ошол нерсени сөзсүз түрдө колдонгула депчи.
ошондой адамдын мүнөзүн өзгөртөт. Чынында адамдар менен баарлашуу, адамдар менен аралашуу бул ар бир адамдын оюн, көз карашын өзгөртүп баштайт. Ушул жерден ала турган фишка биринчи кезекте сүйлөп бере чоң болот. Экинчи кезекте ичиңдеги ойлоруң болсун, бул жеке эле кардарга эмес, жашооңдогу жакындарыңа дагы толук кеңден айта аласың. Үчүнчү кезекте как психолог болуп баштайсың да. Адамдар аз айтып атпайсыңбы, мен бир нерсени айтканга чейин карайм, ичинде эмнеси бар экенин сезем, анан ошого жараша сүйлөйм депчи. Бул деле оңой нерсе эмес, бул практикадан гана келет да, бир эле күндө келип кала турган нерсе эмес. Сонун эң чоң өзгөртө турган бул 3 нерсе болду. Роп менеджер катары азыр сиз баягы команда менен иштешкендин, мындай кылдык, тигиндей кылдык деп инсайттарды, мотивацияларды берип атпайсыз, бирок ошол нерселердин аркасында ушуна жеткендин нар жагында дагы кыйынчылыктар бар да. Эми роп менеджер катары иштегенде башында болобу же кийин болобу, мындай бир эсиңизде көп калган кыйынчылык учур барбы? Сөзсүз түрдө азыр айтып атсаңыз эстеп кеттим. Негизи запуск башталганда менде кадимкидей паника башталат. Уктай албай, уктасам түшүмө кирип, түшүмдө даже бандай сатып жасап баштайсыз. Өтүп сатып баштайбыз да. Анын акыркы учурда уже эксперттер түшүмө кирип баштайт да, иштешип аткан. Мен аларга айтам, пожалуйста, мен уктайынчы, кирбегилечи түшүмө десем, бир жолу айтып коет. Жакшы да ошол, зато сонун иштейсиңер да деп коет. Ошондой эң негизгиси ошол 24 саат уктабай каласың, ачыгын айтканда. Мен 24 саат такыр уктабай калат. Балким кээ бир адамдар мындай жеңил карашы мүмкүн сырттан караганда, ушунча айлык алып атышат, бул деген мындай кылып кое эле алып атпайбы депчи. Бирок роп катары артында аябай көп оорчулук бар. Асылында бул жерде жоопкерчилик болгондуктан менде эң көп кыйынчылык ошол уктай албай калам запуск башталганда. Андан сырткары эми башка кыйынчылыктары, команда менен ар кандай маселелер болушу мүмкүн, сатууда ар кандай маселелер болушу мүмкүн, бирок ал нерселер эми жумуш учурунда боло берет деп негативге көп алдырбаганга аракет кылабыз. Ал нерселерди андай күлүп жеңгенге аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Негизинен ар бир жумуштун артында кыйынчылык болот, ошол нерселерди көтөрө билиш керек. Роп болот десе, менеджер болот десе, бул жерден андай бирөө эле келип жөн эле сенин чөнтөгүңө акча салып берет дегенди элестетип албаш керек. Сөзсүз түрдө кылган аракетиңе, кылган мээнетиңе жараша анан кирешелерди алып баштайсың. Сонун. Азыр айтып атпайсызбы, роп менеджер болуп иштегенде элдер ойлойт, тапкан акчаңды карап туруп эле буга жеңил депчи. Ушул жерде кошкум келип атат. Кээ бир менеджерлер мага мынтип келет: Жумагүл айым, мен деген 6 ай менеджер болуп иштедим, 8 ай менеджер болуп иштедим. Мен уже кечке телефондо отургандан тажадым. Мен азыраак телефон кармаш, анан азыраак жумуш кылыш үчүн, бирок көбүрөөк айлык алыш үчүн роп менеджерликке келип окуйм деп атам дейт да. Мен ошол жерде дароо өздөрүнө жооп айтам: роп менеджер болгондо сен менеджер болгондон дагы 2 эсе чоң жоопкерчиликти аласың. Потому что сен чоң запуск үчүн жоопкерчиликтүү адамсың. Үстүндө тура атпайсыңбы сатуу бөлүмүнүн. Андан сырткары роп менеджер болгондон кийин жасай турган жумуштарың да көп. Сен даже телефондо менеджер болуп 8-10 саат отура турган болсоң, роп менеджер болуп сен 14-16 саатка чейин отуруш мүмкүн. Бирок ошого жараша сөзсүз түрдө айлыгы дагы көп болот. Анан менин айта турган нерсем, сиз азыр айтып атпайсызбы, роп менеджер болуп муну кыласың, тигини кыласың. Мындай карап келгенде эсептеп берсеңиз дагы сонун болмок да. Роп менеджер эртең менен планировка өтөм, лид бөлөм, муну кылам, тигини кылам деген сыяктуучу. Ошондо элдерге булар жеңил иштеп таппай эле экен деген нерсени мен жеткизгим келип атат да. Ооба, негизи менеджер болуп иштеп жүргөндө мен деле ошентип ойлогом. Роптор ушинтип эле акча табат турбайбы? Жыргалып депчи. Бирок менеджер болгондо, мисалы, сен өзүңө жооп бересиң да, болду. Сенин жумушуң чыгып калса, ропко айтып коесуң да, менин жумушум бар депчи. Бирок роп болуп атканда жанагы катуу болсо дагы өлүп эле калбасаң, башка учурда сөзсүз түрдө онлайн болуш керек да. Сенин үй бүлөлүк абалың, сендеги проблемалар эч кандай неме роль ойнобойт да. Анан бул жерде мисалы, билбейм, мен өзүм запуск болуп атканда мен өзүмдү бир 20 адам катары элестетип кетем да. Мен ар бир менеджер менен иштешесиң, ар биринин маселесин, көйгөйүн угасың. Анан айтам да, силер оңой элейт окшойсуңар деп, кыздарыма дагычы. Эсиңер болсо роп болбой эле койгула деп атышат. Жок, наоборот, башка мындай роптуктун чындыгында оорчулугу, жоопкерчилиги көп. Эми ооба, сиз айткандай, эртең менен планёркадан баштап кечки саат 11-12, кээде 1ге чейин чындап жумуш учурунда эле болобуз. Мисалы, менеджерлерде көпчүлүк учурда эртең менен мынанчада баштайсың, кечинде ушунчада отчет берип бүттү деген менен роптордо 24 саат
мисалы биз эртең менен планёркаларды өтөбүз. Мен планёркага чейин дагы сөзсүз түрдө изилдейм да. ChatGPTден, өткөн сабактардан бүгүн кыздарга эмнени айтып берсем экен, кандай пайдалуу кызыктуу болсом болуш экен. үчүн баягы кээде менеджерлерге отуруп алып эле одно и то же эмне кылдыңар кыздар, кардарлар эмне деп атат, аны кантип жаптың, давайте практика кылгыла, бири бириңерге саткыла деп отура берген бардыгынын колунан келет. Зирегүл айымдын дагы бир фишкасы, көрдүңүздөрбү, мындай маанилүү сөздөр кетип атат да, дагы бир маанилүү фишкасы бул жерде күнүгө планировканы ар кандай өткөнгө аракет кылат. Баягы мектепте биз окуганда деле бир предметтерден бир мугалим аябагандай кызыктуу өтөт сабакта, ошонун сабагын күтүп, тапшырмалардын убагында аткарып берем, көзү жанып отурат. Кээ бир эмелердики, мугалимдердики болсо биз үчүн кызыксыз эле, каалагандай аткарсаң аткарбасаң деле жүрө бересиң. Анын сыңарындай ошол командаңдагы менеджерлерди дагы жумушка деген кызыгуусун ойготуп, бул роп менеджердин дагы көз каранды. Дагы кандай? Мисалы ошол эртең менен планёрка өтүп чыкканда деле ар кандай болуп калат. Жок дегенде 1 саат планёрка өтөсүң да. Көпчүлүк ойлойт да бир 10-15 мүнөттө мынаны кылгыла деп коюп эле кетет депчи. Жок, ал жерде ар бир менеджердин маселесин, ар биринин иштеп атканын көзөмөлдөп, планёрка деле иногда бизде 1,5-2 саатка чейин уланып кетет. Андан кийин жумуш учурунда сөзсүз түрдө лидтер бөлүнөт, ар биринин работаларын текшерип чыгам, кандай мындайча айтканда кандай маалымат берип атасыңар, давайте скрин кылгыла, запись экран кылгыла деп ар биринен сурап турганга аракет кылам. Анткени жоопкерчилик менен карасын деп ойлойм аларды ар бирин. Дагы ошол жерде деп корккондон жакшы маалымат берет, да. Эми биз баягы роптор менен иштегенде, ропторду окутканда дагы скриншот кылдыргыла, запись экранына кылдыргыла деп айтабыз, бирок мунун аркасында да терең нерсе жатат да. Азыр экрандын аркы жагында отурган көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, зачем мага аркаман түшүп, там запись экранага мынт дегендин депчи. Бирок бул нерсени карап келгенде жумушка деген көз карашы олуттуу болот. Ошол эле учурда ар бир кардарга мындай аркаңда камера тургандай консультация берет да, эптеп септеп эмес. Потому что эмне, ар бир келген лид акчага келип атат, и өзүнүн убактысын, энергиясын бөлгөнгө жараша от души бөлсүн дагы, лучше сатып алып келсин. Эптеп септеп тиге жаз, буга жаз жүргөндөн көрөчү. Ошол жагынан бул сонун иштей турган негизи мындай азыркы учурда көпчүлүк кыздар ошентип эле айтышат. Мисалы менеджерлер, бизде деген семья бар да, анан бизде деген мындай жумуш бар да депчи. Бардык эле жумушта жоопкерчиликти талап кылат. Наоборот, бизде азыр мен айтам да, система жеңил деп, потому что мен мурун иштеген жеримде азыр биз кыздардын мындай чалып маалымат берип аткандарын, ар бир смстин мындайча айтканда көзөмөлдөй элебиз да. Кээде ошентип запись экран, скрин алып атканыбыз эле болбосо, бизде мурунку иштеген жагыбызда биздин ар бир дышать эткенибизден бери неме кылат. Атайын жанагы билсеңиз керек, чалганда сүйлөшкөндөрүң бүт запись болот. Аларды отуруп алып бирден текшеришет да. CRM система да. Да. Ошондой болчу. Ал жерде мисалы каждый токтобой иштешиң керек да, анткени номерлер келет. Албай калсаң башка менеджерге өткөрүп берет да. Аларга караганда бул азыр мисалы сиздин окуучуларыңызга, азыркы эксперттерде мындайча айтканда шарттар жеңил да. Анан бул жерде мисалы жакшы иштеген менеджерлер эч кандай өздөрүнө жүктөлө алышпайт. Менин ушундай менеджерлерим бар, тыкылдап иштешет, мен аларга сүйлөбөйм деле да. Алардын кандай иштеп атканын мен 100% билем. Текшербейсиз деле аркасынан түшүп. Алар мындайча айтканда постоянно телефондо дагы болушат, үй жумуштарына да жетишет. Анан баягы ушул сөздү айткандар эле, баягылар эле эптеп септеп телефонго тийип качып, анан бир кирип, бир кирбеген айымдардан ошондой сөздөр чыгышы мүмкүн. Айтам кыздарга, силер хотя бы өзүңөргө күйгүлөчү деп, кетирген убактыңарга күйгүлө, кетирген энергияңарга күйгүлө, ошончо иштеп атасыңар, эми жок дегенде киреше алып алгылачы деп айтам да. Мага күйбөй эле койгула, экспертке күйбөй эле койгула, өзүңөргө күйгүлөчү депчи. Чындап ошончо энергиясын, убактысын кетирип атканга жараша, сиз айткандай от души иштесин дагы, анан кирешесин алсын да. Сонун. Эми өзүңүздүн 3 айда биринчи тапкан айлыгыңыз, экинчи жана үчүнчү тапкан айлыгыңыз канча болду? Ошол эле учурда ал кирешелериңизге эмнеге тыкылдыңыз? Жакындарыңызга кандай пайдаңызды тийгизип жатасыз? Өзүңүзгө дагы. Ооба. Сүйүп айткан темам деп. Негизинен роп болгондо азыр сиз айтып атпайсызбы, жалпы 450 миң десе азыр адамдар отурушат дагы. Вау, ушунча айлыкты бир алып койду, анан жеңил алып койду деген сыяктуу көз караштар болот да. Бирок жаңы менеджер болуп иштеп атканда менде 22 миң сом, и даже мен биринчи проект алганда ал жерден
канча алдым мен 1000 сомго жетпеген акча алгам да робот катары. Вот. Анан сиз айтып берчүсүз наалбагыла деп анан чындыгында наалганга караганда дуба кылган жакшыраак да. Ошол учурда аябай отуруп көп дуба кылат болчумун. Жакшы проект келсин, сонун эксперт келсин деп. Анан эксперттер келгенде деле мен сразу 200 000, 150 000 зарплата алган жокмун да. Көбүнчө 22 000 сом, 30 000 сом, 37 000 сом ошентип анан баштап кийин тажрыйба ашат, опыт ашкандан кийин анан экинчи запускта уже мен 210 000 зарплата алганмын. Чындыгында аябай мен үчүн мындайча айтканда аябай башкача сезим болду. Потолок болду сиздин кирешиңизде. Ооба, мисалы мен буга чейин башка жумуштарда деле иштегем, онлайн деле иштеп жүргөм. Анчалык киреше алган эмесмин да. Ал бизде мындайча айтканда 25 күндөгү айлыкта 25 күндө 210 000 киреше. Ооба. 25 күндө 210 000 киреше мен үчүн чындыгында потолок болгон. Еще бул жерде мындайча айтканда мен өзүм ак эмгегим менен күнү түнү талыкпай иштеп келгендиги үчүн дагы мен үчүн аябай таттуу болгон. Ал акчага мамама машина алганга жардам бердим, зарплата алгандан кийин. Андан сырткары сиңдимдин контрагын төлөштүм. Командамда кыздарга спа сертификаттарын бердим. Өзүңүздүн атыңыздан. Андан кийин өзүмө мындайча айтканда керектүү нерселерди алдым десем болот. Албетте күнүмдүк жашоодо кете берет го. Бирок чындыгын айтканда мен өзүм иштеп аткан акчаларымдын көпчүлүгүн эле мындай ата-энеме жардам бергенге, үй бүлөмө жардам бергенге, алардын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Мындайча айтканда чындыгында аябай берекелүү акча болот экен. Ак эмгегим менен тапкан акча, ошол акчаларым деле аябай берекелүү болгон. Андан кийин уже бизде кийинки зарплата менде 130 000 сом болду. 130 000ди дагы буюрса жакшы нерселерге иштеп атабыз. Азыркы учурда ошол тоже машинага кетип атат десек болот үй бүлөбүзгө. Ал нерсени дагы кийинки акчам деле ошол 130 000 зарплатам деле ошого кетти. Андан сырткары ишенесизби, негизи буга чейин мен мындай өзүмө бир нерсе алганда аябай чувство вины болчу го. Күнөөлүү сезим менен кымбатыраак экен, андан көрө башка нерсе кылсак. Айымдардын прям больной точкасы да. Башка жака дегенде акчаңды мындай спокойно эле иштетесиң. Жакындарыңа, мисалы өзүңүздүн үй бүлөңүзгө машина алганга деле чоң суммаларды бердиңиз да, бирок ал чоң сумманы өзүңө иштетери келгенде күнөөлүү сезим менен да аяйсың. Негизгисинен ушул нерсени дагы биз алышыбыз керек экен, Зирегүл айым. Потому что биз иштеген үчүн ошол акча келип атат. Биз эмгек кылган үчүн ошол акча кетип атат. Биз аны үчүн көзүбүздүн нурун кетирип атабыз, убактыбызды кетирип атабыз, уйкусуз түндөрүбүздү кетирип атабыз, канча нервтерибиз кетип атат. Анан эгерде биз өзүбүзгө дагы баягы вложение кылбай турган болсок, денебиз дагы тарынып, уже отказ берип баштайт экен. Мен ошондой эле болдум да, мисалычы. Как раз сиз 210 000 айлык алганыңызда мен больницада жаткан болчумун. Ошол мезгилде бир жума мен күндүр түндүр уктадым го. Потому что мен 6-7 ай тынымсыз иштептирмин да. Анан мен колдорум мынтип кармасам ооруйт. Мына жерлерим эзилип ооруйт да. Ошондо түшүндүм, что аябай эле өзүмө деле эч нерсе кылбаптырмын, вложение кылбаптырмын. Сиз айткандай күнөөлүү сезим менен жумшап жүрүптүрмүн. Анан түшүнүп жеткенден кийин все дедим, мен иштеп атам, мен аракет кылып атам, да, татыктуумун деп мындай сразу чоң нерселер эмес, баягы аз-аздан болсо дагы күнөөлүү сезими жок. Өзүмө коротуп баштадым. Анан ошондо акча дагы спокойно келе баштайт экен. Ошо бизде деле мисалы ошо 210 000 алганда, буга чейин 30 000, ошол 27 000 алып жүргөндө мен үй бүлөмө берип жүргөндө мындай ичиңден эч кандай неме болбойт деп, чувство винасы жок эле бересиң, өзүңө келгенде эле ошентип баштайсың да, мындай күнөөлүү сезим болуп. Анан ошол 130 000 алганда чындап мен мындай ойлондум да, эмнеге мен өзүмө кылбай атам деген сыяктуучу, мен өзүмө кылайын деп. Бул азыр интервьюну мамам көрсө эмне дейт туруп, мен мамам айтты. Мамасы урушканды. Мен ошол 130 000 зарплата алганда мен барып туруп эле где-то 10 000ден ашык уход алдым. Сразу эле полный линия түздүрүп, чындыгында сиз айткандай адам өзүнө көңүл бөлүш керек, денесине. Анан азыр мен каждый раз запуск жыйынтыкталган сайын спага барып турганга аракет кылам, анткени чындап мындай денең чарчап калат. Ал жерден кыйла өзүңө келип аласың да. Азыр эми уже спокойно кылып баштадым мен. Сонун. Вот адат. Көрдүңүзбү? Бул дагы адат да. Баягы биз нафсини бир нерсе, жакшы нерсеге көндүрүп койсок, ал өзү эле автоматически кыла берет дейт го. Анын сыңарындай уже көндүрүп койтурсуз. Ал жагын эми токтото албайбыз. Привычка болуп, даже бул баягы турмушка чыгып бала болгондон кийин да бул нерсе адатка айланып эле жасай бересиз да, эң сонун адат.
бардыгыңыздарга сунуштайм. Айымдар эми сөзсүз түрдө кээ бирөө айылда жашашы мүмкүн, кээ бирөө шаарга жете албашы мүмкүн, бирок эми бир күн убакыт өзүңүздөргө табыңыздар. ооба, сөзсүз түрдө. Негизи азыркы учурда бизде көпчүлүк эле кыргыз аялдары ушундай да. Мисалы менин деле менеджер кыздарым көпчүлүгү өздөрүнө эч нерсе алышпайт да, ошондуктан дагы болушунча аларга спага өзүңө көңүл бөл, иногда бандай сыртка айланып келгиле, силерге бонус берейин, премия берейин деген сыяктуу нерселерди колдонуп турганга аракет кылам. Анткени бизде эми көбүнчө эле үй бүлөсүнө жумшашат, балдарына жумшашат. Ошондуктан дагы эми 100 сом болсо деле өзүңүзгө бир майда нерсе алсаңыз деле ошол нерсени мындай татыктуумун, мен бул нерсеге мындайча айтканда агым кегим менен жетиштейм деп ошол нерсенин чувство винасы жок эле. Мага баары уруксат, деп басып туруп айтып турушуңуздар керек да. Негизи менеджер болуп иштеп жүргөндө, роп болгондо мындай мурун акчадан бир аз кыйналчубуз да. Менеджерге чейин, ропко чейин. Эми мындай өзүңдүн личный расходторуң болот. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, онлайндын аркасында мындай өзүм каалаган нерселерди алып атам, өзүмдүн баскан турганыма мындайча айтканда бүт бардыгына эле кенен жетип баштады. Акча эркиндигине чыктым десем болот, мындайча айтканда. Анан көпчүлүк айымдарга деле айтарым ошол үйдө отурсаңыздар эле, декретте отурсаңыздар эле өзүн чектеп койбош керек экен. Мисалы менде бар, жаңы туруп чыккан айымдар деле иштей беришет, баласы менен эле бардыгына жетишип, анан сөзсүз түрдө ошол кылган аракетинин, мээнетинин жыйынтыгын алышат. Ошондуктан азыр айылда отуруп калдым эле, бизде деген мүмкүнчүлүк жок деген нерсе азыркы учурда таптакыр иштебейт. Ушул жерде кошумчалап айтып кетейин. Командамдагы менеджерлер жаңы төрөп дагы келди деп атасыз. Арасынан баягы айылда жашаган жолдошуң жардам берди деп атасыз. Өзүңүз эле кирешке чыкпастан сөзсүз түрдө сиздин поддержкаңыздын берген мындай направление бердиңиз да, ошолордун аркасынан анан менеджерлер да жакшы кирешке чыгып атышат. Эми командаңыздагы менеджерлер мынчадан баштап мынча сомго чейин кирешке чыгышты деген определенный сумма барбы? Албетте бар. Эң жакшы темам дейм го. Постоянно жаңы келген кыздарга ошол менеджер буга чейинки алган айлыктарын жөнөткөнгө аракет кылам. Аябай чоң мотивация. Буга чейин балким азыр ошол менеджер кыздарыңыз көрүп атат. Бизде эң жакшы зарплата алган кызыбыз ошол 70 000 сомдон ашык зарплата алган 25 күндүн ичинде. Саактыр болбой калды дегенде ошол 25 күндүн ичинде 6 000 сом эң аягы деген ошол 6 000 сом киреше алган кызыбыз болгон. Эми 6 000 сомду 25 күндө азыр үйдө отурганда деле эч ким бербейт. Тоже сонун киреше. Анан менде среднем көпчүлүк айымдар 50 000, 30 000, 40 000, 45 000 ушул сыяктуу айлыктарды постоянно алышат. Орто бул ортосу экен, сон. Ооба. Андан сырткары дагы бир айымыбыз ошол 60 000 сомдон ашык киреше алган. Анын ачыгын айтканда уже төрөйүн деп калган эле менеджерим болчу. Анан аны урушабыз, төрөй туруңуз, больницага кетпей туруңуз. Запускты жыйдыктап, ошо запускту бүтүрө эле анан кетесиз деп ошентип тамашалап атып анан жаш айлык алган. Жаш айлык алганда дагы күлүп аткан болчубуз. Сиз 2 адам болуп иштедиңиз, это нечестно деп. Ошондой айымдар болот, аябай тың айымдар болот. Бул жерде мен байкайм да, кимдин энергиясы, кимдин аракети жакшы болсо, ошол сонун зарплата алат экен. Эң туура. Негизи азыркы учурда командабызга эле ачыгын айтканда 500 000ден ашык бир запуска 500 зарплата бергенбиз. Ооба. Эми ал жакты бөлө берсеңиздер болот. 500 000 арасынан ар ким өзүнүн иштегенине жараша, роп менеджерге өзүнчө айлык, менеджерлер сатуусуна жараша айлыктарды ала беришет. Бул жерден дагы баса белгилеп кетчү нерсе, менин командамда ошол экинчи запуск иштеп атканда 13 кызбы, 14 кыз эле иштеген да. Бүт бардыгы кирешеге чыгышты. Кирешеге чыкпай калды деген кыз болгон жок. Албетте биринчи, экинчи күнү чече албай ушундай переживать этканда кыйынчылыктар болот. Чалып, сүйлөшүп, сен колуңан келет, эмне отурасың, эмнеге анчыдасың деп урушканча мотивациядан бергенде ошол күнү чектер келген болот. Ошол учурда менде аябай сонун ичимде чувство болгон. Анткени чындап бул жерде мен өзүм эле акча тапсам болду. Мен главный акча таап атам деген нерсе эмес. Мен айтам да, кыздар, мен силер үчүн да переживать этем, мен эксперт үчүн переживать этем. Чындыгында силердин мындайча айтканда жакшы кирешеге чыгышыңарга мен дагы кызыктармын деп. Ошол нерсе дагы чындап командага сонун мотивация берет. Ар бир кызга мындайча айтканда мотивация бергенге аракет кыламын. Ошол эле менин командамда кыздар деле билет, болушунча эле бири-бирибизди сүйрөйбүз. Постоянно чек келгенде музыка менен баштайбыз. Ал музыканы мен экранга чыгарып коем. Бегамот бийлегендерден бери бар, ал өзүнчө бир сонун той болуп кетет. Ошо мындай позитив менен иштегенге аракет кылабыз. Мен чындыгында жумуштан
көпчүлүгү мындай чарчап кыйналып запуск бүткөндө чарчап калса, мен наоборот кыздарым баштайт дагы качан башталат запуск, качан иштейбиз деп. Запусктан наоборот энергия алган команда сонун иштейт, чарчап эмес. Сонун ооба, чындыгында декретте отуруп жолдошу кайнатасы менен иштеген айымдарга баа бериш керек. Ооба. Сонун. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Ошо ата энем жөнүндө айтып берем. Сиздин Фатима апаңызды мен зарплата алды го. Ошону айткан болчумун да мен атамачы. Ушунча айлык алыптыр десем. Эмнегедир мындай постоянно эле колдойт да. Анан койчу кызым деп өлө таң калдым. 377 миңби алган бир жолу, 380 миң. 380 миң. Ошондо айтсам, анан атам болсо, койчу деп анан неме кылганда, таң калганда, ушинтип эле тапса болот деп анан. Мен тапканда уже вообще көздөрү неме кылганда, оказывается тапса болот турбайбы депчи анан. Эмнегедир колдоолору дагы башкача. Ушул колдоо деген сөздүн аркасында көп нерсе жатат да. Колдоонун аркасында сизге айткан прям жүрөккө жеткен сөздөрү болушу мүмкүн, же болбосо бир кыймыл аракет болушу мүмкүн. Эң эле ата энеңиздин ушул азыркы иштеп жаткан ишиңизге, ийгиликтериңизге айткан жүрөккө тийген сөзү кандай болду эле? Вау, мен баягы иштегенимдин жемиши же болбосо ата энемдин мага деген сүйүүсү, ишеними мени дагы өсүүгө түрткү берип атат деген сыяктуу. Ооба, негизи ата энем аябай колдойт. Бул окууга катталып атканда деле, мисалы ачыгын айтканда, менде 1 сом акча жок болгон. М+дан бөлүп төлөөгө алганмын. Ошол учурда деле менде ичимде коркуу болгон, төлөй албай калсамчы деп. Бирок ата энем окуй бер деген, көрөбүз бир нерсесин кылабыз деп, бирок тырышып атып, ошол нерсени деле өзүм жаптым десем болот. Анан мындай неме жок да, чектөө жок да, колуңан келбей калсачы, кыла албай калсамчы деген нерсе болбойт. Оку дейт, постоянно аракет кылып көрө бер, болбой калса окуп болот жанагындай. Ошол нерсе дагы мага жакшы чечимдерди чыгарууга жардам берип келет. Анан ата энем мени постоянно колдойт. Үйдө деле мисалы запуск болуп атканда иногда чарчап жумуш кылгым келбегенде, мен жумушум бар деп кирип кетип калганда деле унчукпайт да. Андан сырткары ошол каждый айлык алган сайын ата энемди кубатканга аракет кылам. Сиз өзүңүз дагы баягы интервьюларыңызда, Инстаграмда көрүп калган болчумун, баягы кайната кайненемин ата энеме берип турганга аракет кылам депчи. Ачыгын айтканда мындай ушунча киреше таап атканыбыз, ушундай бир деңгээлге жетип атканыбыз, айтам да, мен ата энемдин бир сыфаты ошол Кудайга жаккандыгы үчүн ушундай бир сонун ийгиликтерге жетип атам. Бул акчаларда менин мындайча айтканда мен таптым деген нерсе таптырган жок да. Менин ата энемдин дуасы менде. Ата энем күн сайын дасторкондун башында дуа бергенге аракет кылышат. Ошол тапканың берекелүү болсун, ошонча бизге кылып аткан нерселерин эселеп кайсын депчи. Ошол нерселер апам дагы аябай колдоо берет, ар бир учурда дубасын берип турганга аракет кылат, эркелетип турушат болушунча. Анан ошол нерсе дагы мага жакшы бир мындайча айтканда негативди өзүмө жолотпой, жакшы кирешелерди тапканга себеп болуп жатат. Чындыгын айтканда, акча биздин энергиябызга келет. Ошол энергияны мага көп учурда үй бүлөм берет. Ата энеңиздин дуасы, дуасын алып, мага дуа берип койгула, ушундай иштеди, аракетибизге жараша эми сабакка кирип кетейин деп, алар аябай кандай батасын берип, өзүм ата энеме деле чалыпчы. Ошонткенден кийин анан мен сабакта отуруп алып прям мындай аркаңда сени ушунчалык колдоп турган тоң бардай сабак өтөсүң да. Бул сезимди мен сөз менен айтып жеткире албайм. Андыктан тапкан кирешелериңизден сөзсүз түрдө 10 миң табасызбы, 20 миң табасызбы, не важно, 1000 сомбу, 500 сом болуп которсоңуздар делечи, бул алар үчүн аябай чоң сумма да, сүйүнөт. Муну дагы жашооңуздарга колдонуңуздар дебейми? Бизде каждый зарплата алганда мен баягынтип баштайм да. Басқа эмне алып берейин, басқа сүйүнүткүң келип турат да жакындарыңдычы. Айтып башташты, зарплата алдың анан эмне болду деп анан. Зарплата алганда сразу мындай жакшы нерсеге жумшаганга аракет кылабыз. Басыңызда биринчи шириндик менен баштайлы, торт жегенге мисалычы, ал жакшы бир ишти баштайлы деп. Анан сөзсүз түрдө эмне алып берейин деп сурап баштайм. Эмне кылып берейин? Мынаны алып албайсызбы деп. Эми ата эне баары бир аяй берет да. Жок, жөн эле кой, кереги жок десе деле, болушунча аларга мындай өзүм берип турганга аракет кылам. Чындыгында ошол биздин, сиздин, менин ошол ийгиликке жетишип атканыбызга ошолордун дуасы, ата энелерибиздин. Сөзсүз. Анан мен азыр ушул баягы эми мындайча айтканда ыраазычылык сөздөр болуп атпайбы? Ушул жерде бир сурап бергим келди. Ушундай ийгиликтерге жеткениңизге эң көбүрөөк мындай кимге ыраазысыз ичиңизден? Кудайга, сөзсүз түрдө. Биринчи кезекте. Мындай ойлонуп көрсөм, айтам да, адам чечим чыгаргандан коркпош керек экен. Мен өзүмдүн ошол учурда чечим чыгарганыма
аябай эмнегедир дагы деле мен таң калып бүтпөйм да. Мисалы айтат го, ырыска ар кандай жактан келе берет да. Мен постоянно айтам, эгер Кудай берем десе, ырыскыңды терип жетишпей калат экенсиң депчи. чын Ар жактан келет. Мисалы мага деле көптөгөн эксперттер өздөрү айтышкан да, ушундай иштейли деп, бирок мен азыркы учурда иштешип аткан экспертим менен убактым жок деп ошондой бир ошол учурда жакшы чечим чыгарганыма, анан сөзсүз түрдө бул жерде мен баардык адамга ыраазычылык айткым келет. Экспертиме мындайча айтканда аябай чоң рахмат, постоянно бизди мотивациядан берип турат, постоянно бизди колдойт, жакшы сөзүн айтып турат. Андан сырткары командам болбосо бул унчалык деңгээлге чындыгында жетпейт болчумун. Ар бир нерсенин артында ушул күчтүү командам турат. Командамды как семьям катары эле көрөм. Ата-энем, бир туугандарым, мени колдоп аткан баардык адамдар, андан сырткары сизге дагы ошол мен сиздин эмнегедир командаңызда иштеп, сизден билим алгандан кийин да ошол нерселерди дагы деле колдоном. Сиздин командаңызда, фишкаңызды, роп менеджериңизден да постоянно мен совет сурап турам. Мындай болуп атат, кандай кылайын десем, сөзсүз түрдө жардам берип келет. Бул жерде мен бир эле адамга эмес, ошол эмнегедир онлайнга келгенден баштап түрткү болгон баардык адамдарга рахмат айткым келет. Сизди мени каттаган сиздин менеджер кыздарыңызга дагы маалымат берген. Чындыгында айтат го, баягы жакшылыкты айтсаң көбөйөт депчи. ооба Сөзсүз түрдө мен менен иштешип аткан экспертиме, ата-энеме, менеджер кыздарыма, сизге баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол проектке келип калган баардык адамдарга. азыр мисалы кадр артында бизде экөөбүздү жаңы жумуш баштайын деген айымдар көрүп отурат. Анан ал айымдын оюна келди, мен да иштесем болот окшойт, мунун колунан келген менин да колумдан келет, эмне себептен жасап көрбөскө деген ой менен кадам таштап атат. Ал айымга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Негизинен коркпош керек чечим чыгаргандан. Андан сырткары бул жерде мисалы жертва болуп келбеш керек экен. Мен аябай ушул нерсени запуста жүрүп түшүндүм. Мисалы акчамды берип койсом эле мага ушул Зригуль сыяктуу 200 миңдер акчалар түшөт турбайбы, Жумагүл мага ушунча акча берет турбайбы деп ушинтип элестетип келбеш керек. Бул жерде мисалы биз университетте окуп атканда деле акча берип аракет кылып окуйбуз. Окуп бүткөндөн кийин мындайча айтканда аракетибиз бааланып баштайт го. Сөзсүз түрдө ошол нерсе жертва болуп келбеш керек. Чечим чыгардыңызбы? Сөзсүз түрдө позитив менен караганга аракет кылыңыз, дайыма аракет кылыңыз, изилдениңиз. Мындай да, рынокто мисалы жакшы менеджерлер эч кандай кетпейт да. Талашып иштейсиң го. Мен кыздарыма айтам да, кетсеңер өлөсүңөр депчи, эч жака кетпейсиңер, башка жака барбайсыңар деп. Мындай запус токтоп аткан учурда дагы ушул жака иштеп келеличи. Хорошо иштей бер, бирок мен запустун баштаганда келесиң, эч жака кетпейсиң депчи. Сөзсүз түрдө жакшы менеджердин мээнети бааланат. Жакшы менеджерлер талашта болот. Рынокто азыркы учурда чындап күчтүү менеджерлер аз. Ушул нерсени айтсаң түшпөйт да, мындай как будто көп менеджерлерди алыш максатында айтып атат деп ойлошот. На самом деле айымдар, мен 2,5 миңден ашык окуучуну окутсам, ошонун ичинен терилип эң күчтүүлөрү бир 250дөйү десем болот. Ооба, туура айтасың. Алар калгандары орто анан ылдый болуп, арасында жоопкерчилиги жок болуп вообще налыккандар дагы бар. Эми мындай алып келгениңде ал факт. Ооба. Жок, мен окушам, бардыгы киришет чыгат. Бардыгы сонун иштешет деп айта турган болсом, анда мен калпчу болом да. Бул эми мировой статистика өзү ушундай иштейт экен. Анан баягы эле бир класста 5 окуган, 4 окуган, 3 окуган, 2 окуган окуучу бар, а мугалим бир эле сабакты өтүп атат дегендей да. Андыктан бизде деле мисалы ошондой. Мисалы мен 40 менеджер менен иштесем, 40тын баардыгы күчтүү деген сөз эмес. Ал жерде тандалып балким 10-15 эле аябай күчтүү, калгандары сиз айткандай орто анан өздөрү эле терилип башташат да. Анан бул жерде адамдар мынтип ойлошот экен, кээ бирөөсү, силер менеджерлердин баардыгын алып аласыңар дагы, анан тартасыңар, же болбосо жумуштан каалагандан кетирип саласыңар. Чындыгында күчтүү менеджер болсоңуз эч ким эч жака кетирбейт. Мен ушундай жабышып иштеп аткан менеджер кыздарым бар да. Аларга болушунча жардам бересиң, алар менен постоянно иштешкиң келет. Анткени жакшы күчтүү менеджер экендигин билип каласың да. Анан өздөрү мындай планёркаларга кирбейт, жоопкерчилиги жок, лидтерди слив кылган менеджер менен сөзсүз түрдө иштешкиң келбейт. Анан барып алып мындай эксперттерине же болбосо окуткан айымдарына барып жамандашат да. Ушул мени чыгарып ийди, анан мен болушунча аракет кылдым эле,
колумдан келет эле деп мен айтам кыздар, баарыңарга бирдей мамиле кылам, мен баарыңарды колдойм, баарыңарды түшүнөм, бирок ошол нерсени баалабаган дагы менеджерлер болот. Ошондуктан мындай окуйм деп аракет кылып, ниет кылып аткан болсоңуз, мен эң күчтүүсү болом деп ниет кылыш керек. Мен ушул азыркы Жумагүл айым айтып аткандай 250 аябай тыңдарына кирем деп аракет кылыш керек, номер 1 болом деп аракет кылыш керек. Буюрса, ооба, сөзсүз эң туура болду. Анан Зирегүл айым бир неме, менин сабактарымды окуганда ушул жактагы вау, мен сатуу менеджери болуп 6 ай иштеп жүрүп, бирок сатуудагы ушул фишкаларды билчү эмес экенмин деген бир алган нерселериңиз болдубу? Техникалар болсун, инсайттар болсун, билимдер болсун, практика болсун, не знаю. Жана башында сиз айтпадыңызбы, сурабадыңызбы, буга чейин мен эч кандай менеджерликти окуп келген эмесмин да, ошондуктан сиздин окууңузга келгенде менде прям вау болду да. Ушундай нерселер бар беле деп мен обычно жанагы сиз окуп аткан скриптер боюнча, даже андан сырткары триггер, ушул сыяктуу нерселерди деле билчү эмесмин. Анан роп болуп иштеп жүргөндө негизинен бир фишканы билдим. Негатив менен иштебеш керек экен. Команда менен аябай сонун маанайда иштеш керек экен. Ошондо акча ошондо келет экен. Ачыгын айтканда, көп эле менеджерлер менен иштештим. Кимдин энергиясы начар болсо, ким алып отурган болсо, ошондон чектелбейт да. Ооба. Анан бул жерде ошол сөзсүз түрдө билимиңиз, бул жерде теория жүзүндө болду да билимдериңиздин бүт бардыгы. Анан биз практика жүзүндө колдонуп баштаганда анан башкача чувство болуп баштайт экен да. Мен ошол сиздин сабактагы нерселериңизди дагы деле колдонобуз. Анан командага сөзсүз түрдө мотивация берип турганга аракет кылабыз, постоянно аларды колдогонго аракет кылабыз. Ошондой көпчүлүк учурда теория менен эле чектелип калбаш керек, сиздин билимдериңиз менен эле чектелип калбаш керек, изилдениш керек, команданы жана айткандай психологиялык жактан изилдеп көрүш керек. Ошондо анан сонун запуск болуп баштайт. Сонун. Негизинен сиздин окуткан окуучуларыңыздын кадимкидей байкалат экен. Мен башка бир эксперттин менеджерлер менен иштешип көрдүм. Энергиясы аябай слабый. Ачык айтканда, базовый нерселерди билишпейт. Ошол нерсени айынан түшүнбөсүздөр дагы болгон учурлар болгон. Айтабыз да, мисалы мен сиздин окуучуларыңыздын билимдерин билгендиктен мындай кылгыла деп коем да. Алар кылып кетишет. Алар кылып кетишет. Тигилер унчукпай карап турушат да. Мен айтам, силер өттүңөр беле десем. Ооба, өткөнбүз дейт да. Анан бул кандай болот десем, унчукпай туруп калышат да. Мисалы, базовый дегенде эмнелерди билишпейт? Воронкалар боюнча. Воронка боюнча ошол бир маселе болгон бизде. Аябай түшүнбөстүк болгон экспертке чейин барыпчы айтканымда, ушундай биз ушундай воронка менен иштейбиз. Иштеп көргөнсүңөрбү десем, ооба деп айтты да. Анан бизде мындай болот десем, ооба деп башташкан. Анан бирөөсү айтты да, жок, биз воронкалар боюнча өткөн эмеспиз депчи. Билбеймин деп. Зирегүл айым ушул жерде ал менеджерлерди мындай карап келгенде түшүнсө дагы болот. Анткени башка эксперттер менеджерлерге роптурга воронкалар боюнча сабактарды өтпөйт. Мен гана окуучуларыма, роп менеджерлериме воронкалар боюнча, именно продуктовый линейка боюнча өзүм продюсер болуп иштеп келе жаткандыгы үчүн мен продюсерлик көз караш менен окутам да кыздарды. Анан ошондуктан мен менеджерлерим дагы, ропторум дагы воронкаларды билет. Кээде барып алып эксперттерге, продюсерлерге окуткан учурлар болот го. Мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек. Сиз бааны туура эмес койдуңуз, баага жараша воронканы туура эмес койдуңуз депчи. Анын сыңарындай просто бул баягы продюсерлик көз караш менен окуткандын. Аны биз жалпы болуп калганбыз да. Мен мисалы бандай сиздин кыздарыңыз менен иштешип жүрүп, уже мен команда берип жүрүп, көп ал нерсени байкаган эмесмин да. Оказывается, ооба, мен деле бир чети аларга түшүндүрүп, болушунча аракет кылганга, мындай жардам бергенге аракет кылдым деңизчи. Бирок башында ошондой аябай таң калган учурларым болду. Же сизде окуучу жок, эмнени алышын билбей, ошол учурда чарчап, выгорание болуп, элестетсеңиз, кечке планерка өтөбүз аларгачы. Кечке күнүнө 2 маал созвон өтүп аткан учурлар болду. Ошол учурда чындап сиздин командаңыз, билимиңиз аябай күчтүү экен деп ошол учурда таң калганмын. Анан алар менен баягы мындай да, алардын кандай окугандыгын, эмнелерди окугандыгын билгендиген себептен дагы запустар бир аз жеңил болду. Башкалар менен эми албетте алар деле өздөрү болушунча билимде мындайча айтканда максимум беришти деңизчи. Бирок чындыгында мындай иштешип келгенде аябай байкалып калат экен да. Разницасы билинет. Бизде күчтүү менеджер кыздар чындыгында өздөрүнүн жанагындай немесин билгендиктен, баасын билгендиктен, мотивациясы, энергиясы болгондуктан алар ошондой адамдарды каттай алышат да. Бул жерде мотивациясы жок менеджерди, энергиясы жок менеджерди алып келип алсаң, жакшы бир энергиялуу окуйм деген окуучуну катта деш аябай кыйын болуп калат экен. Ар кимдин өзүнүн энергиясына жараша адам келет, сөзсүз түрдө. Анан менеджердин мээсинде бул кардарда акча жок, 60 миңге же болбосо 100 миңге ким сатып алып окуйт эле деген ичинде ой бар болсо,
демек ошондой кардалар келе берет. Мунун убактысы жок деген мындай өзүнүн убактысы жок болсо убактысы жок кардалар келет, өзүнүн акчасы жок болсо акчасы жок кардалар келет. Көрдүңүздөрбү? Демек сатуу бул 80% психологиядан турат. Менеджерлер сатууга отурганга чейин биринчи өзүнүн ички абалын оңдоп алыш керек. Да, эми бүгүн аябай эле жакшы фишкаларды бердик деп ойлойм. Андан сырткары азыр айтып атпайбыз, Зирегүл айым, сиз воронкалардан бери үйрөткөндүгү үчүн мен ал менеджерим иштеши жеңил болду депчи. Сөзсүз түрдө азыр Зирегүл айым өзү айткандай эле менеджерлерди таппай жатабыз азыркы учурда. Мен дагы кичине эс алууга чыгып келдим, потому что ден соолук бул нерсени талап кылды. Анан эксперттер, продюсерлер баардыгы сатуу менеджерлерди бер деп сурап атышат, бирок сатуу менеджерлери жок болуп жатат. Андыктан сиз дагы сатуу менеджери болуп окуп, Зирегүл айым сыяктуу күчтүү роп менеджерлер менен чогуу иштешкиңиз келсе, 15 күнүн ичинде сатуу менеджерликти өздөштүрүп, официалдуу түрдө сатуу менеджер деген сертификат алып, практикадан жакшы өтсөңүз гана сизге жумуш берилет потенциалыңызга жараша. Кээ бирөө практикадан өтпөй деле кана мага жумуш дей берет. Андай нерсе жок. Практикадан өтөсүз, сизди көзүбүз жетет жакшы мыкты сатуу менеджерлик болушуңузга, андан кийин жумуш берилет. Анан азыр рынокто билбейм, Кыргызстанда именно дажим боюнча өзүнчө курс, мындай өзүнчө мынтип окуткан курс жок. Мен ошол нерсени создавать этип чыктым, Зирегүл айым. Как раз сиздин өзүңүздүн командаңызда кыздарга да аябагандай пайдасы тиет деп ойлойм. Дажим боюнча, дажимдин жети этабы боюнча 5 күндүк курс жазып чыктым. Бул Дажим Pro деп аталат. Действующий менеджерлер азыркы учурда сатуудан кыйналып жаткан болсо, кээ бирөө дажимди мынтип ойлойт да, кардарга кайра чалууну, жазууну, же болбосо аркасынан кейстерди, отзывдарды бергенди бул дажим деп ойлошот да. На самом деле дажим бул кардар менен саламатсызбы дегенден баштап чекти алганга чейинки этапта, ушул этаптарды 4 күн чисто теория болот. 4-күнү күнү мен аябагандай сонун иштей турган живой техникаларды берем. Анан ошонун негизинде 5-күнү практика жасайбыз дагы. 5 күнүн ичинде сатууңуздарды 2-3 эсе көтөрө турган билимдерди аласыздар. Андыктан сатуу менеджерлик жаңы кесипти окуйм десеңиздер, роп менеджер болуп повышение кылам десеңиздер, же болбосо сатуу менеджери болуп иштеп жүрөм, сатуудан кыйналып жатам, повышение кылам дей турган болсоңуздар, анда келип окусаңыздар болот. Толук маалыматты астыдагы ссылка аркылуу аласыздар. Эми Зирегүл айым, бүгүнкү подкаст мага аябагандай жакты. Баягы менин окуучуларым көрсө анализдейт. Мен сүйлөгөн сөздөрдү мындай сырттан карадым да, как будто экинчи жумагүл сүйлөп аткандай элечи, баягы сабакта өтүлгөн сөздөрүңдү практика жүзүндө сиңирип алып туруп командасына колдонгонун мен 100% көрүп турам да. Баягы окуучулар айтат, менин кайсыл сөздөрүмдү айтты, өзүңүздөр жазсаңыздар болот комментарийга. Мен дагы байкап кетем, баягы өтүп атканда сиздин сүйлөп аткан немелериңизди алып аткандай эле болом да, окшошуп кете берет го. Сиздин сүйлөп аткан мимикаларыңыз менен, сүйлөп аткан сөздөрүңүздү мен деле алган, өзүм колдонуп атканын байкап кетем. Со стороны карап алып, вау, экинчи жумагүл дедим да. Чөтө менин сөздөрүмдү сонун колдонуп атыптыр депчи. Эми бул мен үчүнчү сыймык, Зирегүл айым, потому что мен ушул нерселерди колдонсун деп анан сиздерге берип атам да, практика жүзүндө колдонуп, өзүңүздөрдүн пайдаңыздарга иштетсеңиздер, анда аябагандай сонун. Келип бергениңизге ыраазычылык, өзүңүзгө дагы сөз сүйлөп алсаңыз болот. Негизинен сизге чоң рахмат. Менде биринчи жолу мындай подкаст болуп атат. Бир аз толкунданып, андан сырткары балким оюмду жакшы жеткире албай калдым деген дагы бир азыр неме болуп атат, оюм болуп атат, бирок ошентсе дагы мен ичимдеги бардык нерселерди айттым. Сиз берген суроолорго жакшы эле жооп бердим деп ойлоймун. Албетте бул жерде эң биринчи сизге чоң рахмат. Билим бергениңизге, сонун команда бергениңизге, албетте мынча кирешени алып атканыбызга сиздин дагы бир себепчисиз деп. Аябай күчтүү менеджерлерди окутасыз, аябай күчтүү билимдерди бересиз. Чындыгында иштеп жүрүп мен бул нерсеге дагы аябай көзүм жетти. Чоң рахмат. Аураңыз жакшы, билим бергениңиз жакшы. Мындан кийин дагы сиз менен көп менеджерлерди алып иштешебиз деген ойдомун. Андан сырткары сизге дайымкыдай эле энергиясы күчтүү менеджерлер келет деп ойлойм. Мен ойлойм да, мисалы, адамдын энергиясына келет деп эдимби? Сизге деле ошол сыяктуу менеджерлер келет да. Аябай энергиясы күчтүү. Ошондуктан келечекте деле сизден менеджер алганда мен коркпой эле алам. Аябай күчтүү менеджерлерди окутат, күчтүү менеджерлерди берет деп сөзсүз түрдө сизге чоң рахмат. Оорубаңыз.
дагы көп ийгиликтерди багындыра бериңиз. Сонун подкаст жаккан болсо сөзсүз түрдө комментарийга жазып коюңуздар отзывдарды жана лайк басып подписка болгонду дагы унутпаңыздар. Эгерде сиздерден колдоо көп болсо, бул Зирегүл айым сыяктуу окуучуларымдан аябагандай көп подкасттарыбызды үзбөй сиздерге чыгарып берип турабыз. Бүгүнкү подкасттан кандай эң чоң инсайт алдыңыз, жаза кетсеңиз болот.